түшүнөм. Бюджетте акча жок. Ошол балдар бакчаларын курганга акча керек. Эми акча керек дейбиз. Бирок ошол менен биргеликте фонд госимущества боюнча көп жылдан бери мен көтөрүп келатам. Улутташтырылган объектилер боюнча. Ошол баягы Азия Универсал банк 193 миллион сомго сатылды, бир тыйын дагы бюджетке түшпөдү деп. Мына тергөө амалдары жүрүп, конфискация болгон мүлктөр боюнча тизмени ала албай атам эч. Ал деле ошолорду сатып акчаны бюджетке түшүрсө болот да. Бул баягындай кошумча жардам болот эле да. Бирок кээ бирки учурда менде ушундай бир ой пайда болот да. Бюджетти кантип толтурабыз дегенде, ушул ким кредит берет экен, ким грант берет экен, анан кийин элдин чөнтөгүнөн кантип акчаны алсак экен, анан налогту кантип көбөйтсөк, анан таможенный тарифтерди кантип көбөйтсөк. Министерство экономики, финанс силерге обращаюсь, сизге эмес, силерге. Ушундай менде бир ой пайда болот да. Ушу күтүп турабыз да, бир сырттан бирөө берсе экен депчи. Ансыз деле Кытай, Россия, башка мамлекеттер берип келатат. Мындай бир кээ бирде ойлоносуңарбы? Бир өзүбүз деле бир кичине аракет кылбайлыкпы депчи. Ошо болгону менен ошол чөйрөнү билгендик үчүн айтып атам. Канча деген жатат конфискованный имуществолорчу. Ошону элементарно бир нормально сата албайсыңар. Сатайын десеңер, ошол жерде кайра эле баягындай мафиозный бир структура, баягындай ыкмалар менен арзан сатканга аракет кыласыңар. Анан кийин мына мамлекеттин үлүшү бар компанияларда кандай пайда мамлекетке?